Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgızstandıklar, hurmatlı toktogуктар. Мына бүгүн биз Жаңжол айыл өкмөтүнүн Комсомол айылына келип отурабыз. Бул жерде сиздерге кубандырып айтып кете турган нерсе, негизи эле Токтогулдун жаштары Кудай буйруса жарандык коом күндөн күнгө өнүгүп атат. Биз буга кубанычтабыз. Мына сиздерге чагылдырып берип турган жер бул Комсомол айыл өкмөтүнүн айылындагы мындай ата мекени согуштун ардагерлерине, ушу Комсомол айылындагы ардагерлерине мындай эстеликтер орнотулду. Андан сырткары өзүңүздөр көрүп тургандай 2 миллион сомго жакын акча сарпталып спорт площадкалар, жаштарга спорт площадкалар, спорт аятчалар курулду. Буну менен мен эмнени айткым келет? Жаштар ырыс алды ынтымак. Кудай буйруса биз ушинтип ынтымагыбызды, өзүбүздүн жаратмандыгыбызды кылсак, Кудай буйруса биз чоң ийгиликтер жаратабыз. Мына сиздерге мисал катары бул Комсомол айылындагы ачылышты айта алам. Буга чейин реанимобилди тапшырдык. Дагы башка бир жакшылыктар кылып келатабыз. Бул мактаныш эмес. Буну мен бөлөк айылдагы жигиттерге да айткым келет. Биз эгер бириксек, буну өкмөт да кылган жок, буну жөнөкөй эле жаштар кылды. Мен сиздерге дагы алдыдагы видеолорду байкасаңыздар, ынтымак болгон жерде ийгилик болот. Ошон үчүн баарыңыздарды ынтымактуулукка чакырам. Ар бир айыл өкмөттө келиңиздер, баарыбыз жаштар демилгелеп, жакшы жаратман иштерди дагы ишке ашырайлы. Кыргызда макал бар. Эр жигит элдин көркү дейт. Токой жердин көркү дейт да. Мына жигит деген ушундай. Ушул жердеги Жеңиш мырза баштаган Комсомол айылында жигиттер бардыгы өздүк салымдарын кошуп, мына бүгүнкү күндө өспүрүмдөргө, келечек биздин келечектерге, мына өспүрүмдөргө кандай сонун жашоо тартылып атат. Бул аң сезимдин прогресси өнүктүрүп атат. Кудай буйруса мындай ээн эркин өсүп, тынччылыкта өзүн дене тарбия менен машыктырып, ушундай жакшы күндү өткөргөн жаштарда Кудай буйруса алгылыктуу инсандар сөзсүз чыгат. Мына ушул биздин байлыгыбыз, ушул жаштар. Ушундай жаштарга билим сапатынан бөлөк жактарга биз кам көрүш керек. Аны азыркы жаштар түшүнүп атат. Ушул жерде жаштардын баарына рахмат. Ушулар ушундай өнүгүүгө жол баштап, цивилизацияны өзгөртүп, ушул караңызчы, жаштардын кичинекей өспүрүмдөрдүн кубанычы койнуна батпайт. Ушундай жаратмандык менен биз дагы Кудай буйруса чоң жаратмандыктар кылып, ийгиликтерди кылсак болот. Биз сиздерге дайыма тартуулап турабыз. Сиздер ошол биздин YouTube баракчага, Facebook баракчаларга катталып, комментарий калтырып, подписаться болуп койсоңуздар, сиздер менен маалыматты бөлүшүп турабыз. Бул Токтогул районунун Жаңжол айыл өкмөтүнүн Комсомол айылы. Мына жаштар, мени көргөн жаштар ушинтип биз ынтымакта, биргеликте ушундай жаратмандыктарды кыла берсек болот. Токтогулдун жарандык коому өнүгө берсин, ушинтип жакшылык иштерди кыла берсин. Мына Кыргызстандын бардык булуң бурчуна уялбастан мисал боло турган чоң ачылыш болду. Кара биздин команда Абишаке башбого, мынаке бул Жеңиш мырза, бул дагы аягына чейин чыга электейт. Кудай буйруса аягына чейин чыгат. Жеңиш мырзага толук ишенебиз. Алмазаке, Чолпон ата, Адилет мырза. Жакшы, Адилет аке. YouTube баракчама киргизип коем, мен ушу жарандык коомду ушинтип түптөгөнүңүздөргө, салым кошконуңуздарга ушу чоң рахмат. Ушу атайын алыстан бери келдиңиздер. Жарандык коом негизи жакшы иштерди кылып атыптыр. Мындан дагы жакшы ийгиликтер жаратат деп мен негизи ишенем. Сиз да өзүңүздүн айыл өкмөтүңүзгө бир
чакырык таштай кетсеңиз маалымат катарында. Токтогул 11 айлык өкмөт, 11 айлык өкмөт. Жаштары деген ушундай чоң демилгилер менен ой пикирлери биригип жакшы иш-чараларды жасайбыз. Негизи Алла разы болсун, күч кубат берсин, ынтымак негизи. Биримдик менен баардык жакшылыктарды багынтабыз. Siz özünüzü tanıştırıp koysanız men Biz de 10 yıl burun жаңы өзгөрүш жаштар коомунун жакшы иштерди жасаганбыз. Буйруса дагы да алды да. Кудай буйруса. Өзүңүздү tanıştırıp коерсиз кыска. Истелек айлык окуу Кызылган айылынын жаштардын атынан жакшы ашылышына келип чакырып келдилер. Ушул жерде ушулардын жакшылыгы менен тең көрүшүп, кадырлуу конок болуп жүрөбүз. Жакшы. Ийгилик сиздерге. Мына жаңы жол айыл өкмөтүнүн комсомол айылына келдик. Мына уюштуруучу топтун эң башында турган ушу Жеңиш мырза менин YouTube баракчамда да бир-эки ооз сөз сүйлөдү. Негизи биз бул жерде бүгүн конок катары өттүк. Ощущениялар кандай болот? Сезимдер өзүңүз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бардык Токтогул шаарынын айылдарындагы активисттерди биригүүгө чакырабыз. Буйруса Кудай калса ынтымактуу болсок, биз шаарыбызды өнүктүрөбүз, өстүрөбүз ушундай жигиттер менен. Баарыңыздар бир муштумга биригүүгө чакырабыз. Алдыда да чоң-чоң иштер күтүп турат буйруса Кудай каласа. Рахмат Жеңиш мырза. Мына биз азыр ошол Жеңиш мырзалар баштаган ачылышка катыштык, андан кийин ушу тамак уюштуруптук, тамак уюштуруусуна катышып. Негизи мен үлкен максат жарандык коомдун түптөлүшү, ушул прогрессивдүү, ан сезимдүү жарандык коом болсо деген максат биздин бир эле максат ошол. Ал үчүн биз ушундай чакырууларды, ушундай кайрылууларды сөзсүз кылдырганга мажбур болуп атабыз. Ошон үчүн улам маалымат сиздерге жетип туруу максатында каналдарга катышып, ушул көргөн видеолор бөлүшүп турушуңуздарды каалайбыз. Анткени ар бир прогрессивдүү ушундай чыгарма, жаратман адамдар, жаштар чыккан болсо, бул ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө, ушу өрөөнүбүзгө, андан кийин мамлекетибизге чоң салым деп эсептесеңиздер болот. Сиздер менен дагы түз эфирлерди, ушу байланыштарды өткөрүп турабыз.